көчө кыйгач мындай жамбаштан кеткен Тересе шлагбаум белгisi го дейм. Аты. Аты. Жалал-Абадта жол эрежелери боюнча айдоочулардын билими текшериле баштады. Жеринин облустук милиция жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын башчылары айдоочуларды сурамжылоого алып, ошондой эле түшүндүрүү иштерин жүргүздү. түз кетсем болот, оңго бурулсам болот деген знак эмесинде. Бул көчө кыйгач мындай жамбаштан кеткен Кандай бир тоскоолдукту айланып өтүү. Айланып өтүү жолу дегени. Бул ошо бунусы туура кеткени мүмкүн, бунусы автобустун линия келген кеп. Бул маршруттук таксилер жана автобустар жүрүүчү жолдун багыттары. Эки тарапында ошондой. Бир токтоп туруш мүмкүн эмес деген сынак. Токтоо мүмкүн эмес. Токтоп туруш эмес. Токтоо мүмкүн эмес. Булчу? Ошо токтоп туруш мүмкүн. Азыр эле айтпадыңыз. Өйкөнү адаштырып атасыз. Бул деге токтоп туруу. Токтоого болбойт. Бул токтоп турганга болбойт. Таш көчө койгон мүмкүн эмес дегенчи. Коопсуз албашты. Мына, например, могу знак азыр могу жерде барбы ошондой жер? Знакты койсо болобу? Жердеби? Мына көрсөтүп турбайбы мына асфальт жол. Биякта таш кооптуу обочина деген. Ооба. Таш бар, чачырасы мүмкүн. Тайга тартып кетиши мүмкүн. Кургой знак. Кургой эмне? Кургой айлантырган жерде машинага жол бериш керек деген знак. Пересечение кургой. Кургой. Бул железнодорожныйга келгенде коюла турган. Канча рельстүү темир жол бар? Бир. Бул эки андан көп. Андан көп бар. Почти билет экенсиз да? Бирок окуш керек экен. Окуганмын, эми кичине эсимден чыгып калган да, өзү окугам. Бүт баардыгын окуп чыкканмын өзү. Кичине эсимден чыгып калган. Мот айдоочу, ак жол бир сыйра кайталап, сентябрга чейин кайталап коюңуз, хорошо? Рахмат. Ак жол. Болду. Жаш балаларга мына пешоход үйгө берген. Мага кеткенде коюлган болсо пешоходга бериш керек. Жаш балдар чыга калышы мүмкүн. Эскертүүчү знак. Пешоход деп атат. Жаш балдар чыгашы мүмкүн. Трамплин, бузлуу жерлер эсептелүү, скоросту пастаты кара жүрүү. Скользкий дорога. Bu yol çekip bariyerlerge koyuladı, şu yoldan ограничение koyulacak. Dальний дорога ушел. Я. Дальний. Переход. Onu adaştı. Главный дороганы. Направление главной дороги. Bu Sarıgaçı berge nimelerge koyuladı. Bu turunke yollarda turadı. Аты эмне аты? Ha? Аты. Atını biliyorum. Главный дорога деген. Главный дорога. Yok, aşı perihodkalarga koyuladı. Hozirgi koyulayotgandagi berge ikkita xot o'tishga mumkin bo'ladi. Turgoylarda berge iki движениеga qaror bo'lsa 40 скоростьтан o'tmaydi. Tezligi kilometr. Каттуу деп энгенби же өтпө дегенби? 40да yo'q, qizil o'tmaydi. 40тан катуу айдаба деген знак. Сиздерге мондай китептерди дайындаганбыз. Бир сыйра карап, жол эрежелерин карап, кайталап, сентябрь айына чейин даярданабыз. Xudo xolasa. Сизге белек. Дети деген сөз неде бу? Алдында балдар бар деген, балдар өсөт деген жол. Эскертүү белгиси. Мына Скользкая деген дорога биз оканда булар билет, окамыз мурда окамыз. Скользкая дорога дегенде тайгак жол дегенде. Ушул эсиме чыгарып турат. Бу көчө байкын жерге койлат. Чектелер коюлат, ооба. Мына главный жол солго, биякта жолдар эмиякты жол бар да. Мында жерге принципе дорога деген байкыдай знактар коюлат. Главный жол солго. Ошонун багыты. Главный жол şu. Эмне камера болот?
ошо эрежени сактабайт. 40 40та жүрүш керек ошо. 40та жүргөн адам канча авария кылат? Туурабы? 50 жүргөн адам канча авария болушу? Туурабы? Көрүп атасың. Негизи туура эле. Болбогончо негизи туура болот. Ошо перевірка кылыш керек болот ушундай. Текшер болуш керек ушундай. Парковка кандай кылыш керек ошо алматта. Бул ошо кайсы сааттан кайсы саатка чейин убакыт. Бул односторонний положение и бул жакта специальный транспорт, общественный транспорт. Шлагбаум белгisi го дейм. Ушул жерде салеме. Ооба, ошо железный дороганы, ошол железный дороганын немеси да. Мунусучу? Бул деле ошол шлагбаум ошол же железный дорога чыгат, ошо Көп тилкелүү темир жолдун немеси белгisi. Алдыда эскертүү, что камнепад жол таш кулай турган жерлер бар деген белги да. Эскертүү, ошол красный квадрат бул эскертүүнү билдирет, что алдыда балдар чуркап өтүшүнүн мүмкүнү ушундай эмели бар. Канча жыл болду айдоочулук күбөлүк алганыңызга? 30 жыл болуп калды го дейм. Көптөн бери кайталай элек болсоңуз керек. Вообще кайталаган эмесмин. Ондай китептерди дайындап койдук эле. Ошо китепти алып, бир сыра карап, аз убакыт бар, даярданамаса кеч. Бирок негизи билебиз, туура эле жооп бердим. Туура эле жетекчибиз сизге белек кылып берип атат. Өзү негизи, конечно, бул керек. Себепте бизде баягы авариялар көп болуп атпайбы акыркы маалдарда. Анан мисалы может ушул эсинен чыгып калгандан болуп атабы. Бирок мына мен 30 жыл болду окуганыма. Менин баягы эме кылбасам да азыр мен просто ошону сизге туура эле жооп бердим болсо керек деп ойлойм да, себепте эсимде калган да. Бирок эстеп турган жакшы да. Туура эле айтса, себепте ушундай случайлар бар экен да, билбегендер ам бар. Президенттин тапшырмасына ылайык жол эрежесин бузган айдоочуларга 1-сентябрдан тарта текшерүү күчөтүлөт. Айдоочулар жол эрежесин билбей, суроолорго жооп бере албай калса, ошол замат күбөлүк алынып, кайрадан сынак тапшырууга жөнөтүлөт. Мындан улам жерлерде сентябрга чейин түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ошо айдоочулардын азыр билим деңгээлин текшерип, ошо сентябрь айына чейин өздөрүнүн бир сыйра ошо билим деңгээлин, баягы жол эрежелерин кайталап, билим деңгээлин көтөрүп, кайталоо боюнча иш-чараны уюштурдук. Жол бюджеттен ушул жол эрежелерин айдоочулар жол эрежелерин сактап, ушу кырсыктан учурабай жол кырсыктарын азайтуу боюнча. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык 2025 жылдын 2 айында өлкө боюнча 1300дөн ашык жол кырсыгы орун алган. Анда 2000дей жаран ар кандай жарат алып, 102 киши каза болгон. Айдоочулардын жол эрежесин сактабагандыгы жана билбестиги кырсыктын бир себеби болуп калууда. Жол транспорт кырсыктарга анализ тариздөөнүн көрсөткөндөй, негизги жол транспорт кырсыкка алып келчү негизги себептери болуп айдоочулардын ылдамдыкты ашыруу, маневр эрежелерин бузуу, унаа жата мас абалына башкаруу жана жүрүүчү бөлүктүн карама каршы тилкесине чыгуу болуп саналат. Ушул айдоочулардын одоно жол кыймыл эрежелерин бузган фактылары оор кесепеттеги жол транспорт кырсыктарына алып келүүдө. Ушул азыркы болуп жаткан иш-чарада ушу Кыргыз Республикасы президентинин тапшырмасына ылайык ушу жол кыймыл эрежелерин бузган айдоочуларды жеринде жол кыймыл эрежелери билүү деңгээли текшерилүүдө. Буга чейин президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов 90-жылдардан кийин айдоочулук күбөлүктөр сатылып, көптөр эрежени билбей автоунаа башкарып, алардын айынан жол кырсыктары көбөйгөнүн, 2020 жылга чейин айдоочулук күбөлүк 15-20 миң сомдон сатылып келгенин жазган. Азыр бул көрүнүш токтоп, баары айдоочулук күбөлүктү реалдуу окуп ала баштаганын кошумчалаган. Аклай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.